Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө футбол күйөрмандары. Бүгүн КТРК спорт каналында өзгөчө футбол шоу, футбол десек туура болот. Кыргызстандын шоу бизнесинен куралган курама командасы коңшу мамлекетибиз Өзбекстандык шоу бизнес өкүлдөрүн тосуп алып жаткан мезгили. Албетте, мындай саамалык, мындай иш-чара достукту бекемдөө иретинде негизги максат экендигин айтып өтүшүбүз керек. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Сиздер көрүп жүргөн кыргыз шоу чөйрөсүндө, кыргыз сахнасындагы, кыргыз театрында, кыргыз киносундагы инсандар бүгүн көк талаанын үстүндө Өзбекстандын дал ошондой өнөрпоздоруна каршы Кыргызстандын намысын коргомокчу. Келиңиздер, биз менен бирге болуңуздар. Алдыдагы убакыттарда кызыктуу футболго күбө болобуз. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков жана кесиптешим Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы, кадырман замандаштар. Дале болсо сиздер менен мына ушул спорттук саамалыктан, спорттук маанайда жолугуп турганыбызга амандашып алалы. Анда эмесе бүгүн эми көк байсаңда эки мыкты курама команда өзлөрүнүн күчүн сынамакчы. Тактап айтканда, мына ушул жогоруда эле кесиптешим айтып өткөндөй эле Кыргызстандын шоу бизнесинин каймактары жана ошондой эле мына ушул коңшу биздин өзбек туугандардын дагы өзгөчө ушул мыкты курамы менен оюн талаасында футбол мелдешин өткөрмөкчү. Мен оюмча кызыктуу белдеш болот. Албетте, ошол эле белгилүү актерлор, мына силер Өзбекстандык курама команданы көрүп атасыздар, ошол эле белгилүү ырчылар, ошол эле шоумендер. Алгач келиңиздер Өзбекстан курама командасынын курамы менен тааныштырабыз. Жеринен дикторлордун баяндоосу менен таанышып өтсөк болот. Анткени ал өзү мыкты юмор жараткан инсан, өзгөчө тубаса талант, анан өтө күчтүү футболист деп билем тургандар Алишер Узаков. Алишер Узаков Өзбекстандагы эң мыкты актерлордун бири, футбол комментатору экендигин дагы биз айтып өтүшүбүз керек. Мына экраныңыздарда. Бизде Кыргызстанда No Name деген топ бар, билесиздер, аты жок. Ал эми Өзбекстанда дагы ушундай бир группа бар. Группа Бенам, Сарвар Комил. Камил Сарваров. Алар заменада тургандар. Алмашууда экен, албетте. Травмасы бар экен тургандар. Өзгөчө бир жылдары кийинки футболчуну тааныштырган турат. Аман Ибраев, Кыргызстандык шоумен, алып баруучу тамада. Равшан Сабиров, Өзбекстандык дагы бир мыкты ырчыны тааныштырдык. Легкий атлетик. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Ахматбаев атындагы стадиондо аябагында көп күйөрмандар көп. Бүгүнкү көрүүчүн Валиджан, Кудул, актер. Браво! Караңыздарчы өзгөчө сальтасы менен. Албетте, команда капитаны экендигин айтып өтүшүбүз керек. Команда тең реперлер бар. Бирок бул бир гана репер эмес, анткени бул жигит дагы өзгөчө актерлук дагы кесиби бар. Шахриор, репер, актер, ырчы. Алмашууда экен. Шахриор заменада тургандар. Көрсөткөнгө жетишкен жок. Өзбекстандык жаркын жылы тура болот. Рашид Халиков кандай сонорот? Ойнайсан. Ошонун дагы артынан баласы бар тургандар. Санжар Холиков, легендарлуу ошол Шахзат группасынын өзгөчө да бир таланттуу мырза. Солисти, бул экендигин айтып өттүк. Жасур Мирахмедов, актер, шоумен. Азиз Раметов, актер, өзгөчө Милашкал жигиттен ойногон жигит гана билесиздер. Ушундай. Бул жигитти айтканда катыраак кийинки оюнчу менен таанышабыз. Жамшит Умаров. Ал дагы Алмашууда экен. Өзбекстандык бир белгилүү инсан. Группа Афруз, бул Өзбекстандагы эң белгилүү группа. Музафар Бабаханов, ырчы, албетте. Кабил Бойчаев, дагы бир таланттуу. Бехрус Рахманов. Албетте эми Өзбекстандык шоу бизнес өкүлдөрүнүн экенибизди 100% тааны бербейт. Көбүрөөк ушул түштүк регионундагы биздин мекендештерибиз бул белгилүү инсандар менен тааныш болуш керек. Шерос мырза.
Өзбекстан құрама командасының Демек болса, старттық таныстырасыз. құрамында шығып өткен. Қолчаулар да бір жолы. Өзбекстан Актер. командасында қолчаулар да бір жолы. Тамашо лигасының негіздеушісі, президенті, қырғыз маданиятында өз салымы бар. Эрмек Нурбаев Қырғызстан құрама командасының құрамымен таныстырады. Команда капитаны Замир Мырза. Назарыңыздарда дал ушул Замир Мырза бүгүн эми Кыргызстан құрама командасынын алкагында ушул капитандык милдетти аткарат жана өз кезегинде мына ушул топту баштап, мына ушул курамды түзүп, өзүнүн насаатын жеткенишин айткан мына ушул Урмат Усенов бүгүн эми машыктыруучулук милдетти аткармакчы. Акырындык менен кийинки ушул курам менен таанышабыз. Кийинки тамада жана ушундай эле мыкты ырчылар менен биргеликте жакындан таанышып алабыз. Жеңишбек Айтиев аябагандай позитивдүү киши, жеке байланышым бар, чындыгында аябай жашоону жакшы көргөн байкелердин бириси тура болот. Караңыздарчы, шоумен, ырчы, актер, тамада, негизи эле койчу, кыргыз маданиятында өз орду бар байкелерибиздин бири. Дарбазачысы Немо! Демек, Немо Кыргызстан құрама командасынын дарбазачысы, бир учурларда Апакем деген ыры менен хит болуп, кыргыз маданиятына өз изин салып кеткен, дагы да болсо маданияттан алыс кете алган эмес. Защитник десек так болот. Темир Назаров! Темир Назаров кыргыз шоу бизнеси жаңыланышына өз салымын кошкон, Кыргызстандагы эң мыкты ырчылардын бири. Эстрада ырчы мырзасы Омар, барыңыздар көрүп тургандай эле. Албетте, аябагандай көптөгөн фестивалдарды катышып Кыргызстан намысын коргоп келген мыкты ырчылардын бири. Ырчы мырзасы Гүлжигит Сатыбеков. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков, оунчу, ырчы аткаруучу, көптөгөн хиттерлардын жаратуучусу. Негизи эле кыргыз ушул шоу курамасынын ар бири менен жеке байланышы бар. Курал Чокаев дагы бир ырчы актер экендигин да унутпашыбыз керек. Ушул чыгармачылыкка эң алгач актердук өзүнүн кесиптери менен аралашып келген жайы бар. Non-stop дуэтинин солисти Максат Мырза колчоолор. Максат Садырбеков мурун ушул Non-stop дуэт менен аябай кыргыз маданиятына өз изин калтырган. Азыр акыркы күндөрдө жалгыз ырдап жүрөт. Ырчы Мырза. Эмил Балтагулов. Эмил Балтагулов алмашууда болуп турат. Экинчи таймга чыгып улантабыз. Кудул Мырза, Канат Шанаев. Канат Шанаев кыргыз сатирасында жаш болсо дагы жакшы издерди калтырып келүүдө. Кудул, ырчы, тамада, шоумен. Конкуренти Улан Сыдыков. Улан Сыдыков түштүк регионунда дагы бир мыкты шоумендердин бири. Тамада байкебиз. Эстрада ырчы мырзасы бүгүнкү концертти баштап берген, ачып берген Данияр Эрматов. Кыргыз эстрада жылдызы Данияр Эрматов жаш талант, албетте көптөгөн хиттерлары бар. Баракелде, бул дагы досубуз болот. Жанрына кезек келди. Рэп аткаруучу Бегиш. Рэп аткаруучу, рэпер. КТРК спорт каналына келип ошол Чемпиондор лигасы финалынын алкагында өз ою менен бөлүшүп кеткен жайы бар. Нейм командасы. Тамашоо лигасы. Кадыр Жарматов. Кадыр Жарматов, тамашоочу, тамада алып баруучу, актер, шоумен. Биз сыйлаган байкелерибиздин бири Баракелде. Кадыр Мырза дагы ушундай улуттук құрама команданын курамына кубандырат. Эмил Токтошов, тамашоочу, бул байкелибиз дагы шоумен. Фигураны көрдүңүздөр. Криштиану Роналду эс алат. Мына ушундай. Колчап койбойлу, көз тийбесин матондар. Эмилге эч качан оорубасын. Улантабыз эстрада ырчы мырзасы Мирбек Масалиев. Мирбек Масалиев, эстрада ырчысы. Бул дагы жаш талант. Буюрса кыргыз маданиятында өзгөчө Твердый знак КВН командасынын капитаны, алып баруучу шоумен Максат Усенов. Максат Усенов, алып баруучу шоумен. Жарайт Сити долбоорунун резиденти мүчөсү Каныбек
Рыспаев. Қанек Рыспаев Жарайт Сити. жаңы долбоор ушул акыркы жылдарда Кыргызстанды багынтып Жарайт Сити өзгөчө юмор долбоору актёру мүчөсү, бул дагы шоумен. Барпиев. Улан Барпиев, легендарлуу Ишакул Барпиев, тамадагыбыздын уулу, атасынын жолун жолдоп тамада актер, шоумен. Кожалар Кыргызстан командасы. Анемесе ойын таластағы қалыстар. Елер алтын келдегі қалыс. Бахадыр Кочкаров 2010 жылы Түштүк Африкада болгон дүйнөлүк биринчиликте Кыргызстандын атынан барып калыстык кылып келген. Бүгүн баш калыс. Биздин калысыбыз Зафар мырза. Сол жактагы биздин калысыбыз Мелис мырза. Калыстар менен таанышуудабыз. Биздин калысыбыз Тимур мырза бүгүн өзүнүн Мелис, Тимур мырзалар капталдагы калыстар экендигин айтып өтөлү. Албетте, футбол чындыгында Өзбекстан аябай жакшы деңгээлде өнүккөн. Шоу бизнес да аябай мыкты деңгээлде экендигин билесиздер. Бүгүн эми биз ушул эки өлкөнүн шоу бизнесинин өкүлдөрүнүн ортосундагы алгач өлкөлөрдүн гимнин алабыз. Салтанатты түрдө Өзбекстандын мамлекеттик гимни жаңырды, эми сөз түрдө Кыргыз Республикасынын Кыргызстан Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырды. Албетте, кыргыз шоу чөйрөсүндөгү каймактар десек туура болот. Мына Кыргызстан жана Өзбекстан өлкөсүнүн желектери желбиреп жаткан мезгили. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо чындыгында көрөрмандар абдан көп. Анткени бул беттеш башталганга чейин концерттик программа болгондугун дагы айтып өтүшүбүз керек. Жана мына эми акырындык менен футбол дагы башталганы турат. Биз бир аз мурун жакшы тема баштадык эле. Тагыраагы ушул Өзбекстанда футбол аябай жакшы өнүккөн. Акыркы жылдарда Кыргызстанда дагы акырындык менен спорт, өзгөчө футбол жакшы деңгээлде өнүгүп келе жаткан жайы бар. Талашсыз бүгүн мына эми ушул шоу чөйрөнүн өкүлдөрү кандай өнөрлөрдү көрсөтүшөт болду экен. Буга чейин өнөр жана азем деп ушул Кыргызстандын шоу бизнес өкүлдөрү эки команда болуп, ушул түндүктөгү шоу чөйрөдөгү инсандар менен түштүк региондогу биздин агаларыбыз, досторубуз ат салышып келген болсо, бүгүн мынакей бир желектин астында өлкөбүздүн намысын коргоп беришмекчи. Келиңиздер, алдыдагы убакыттарда сиз менен биз кызыктуу, ары тамашалуу, адаттан сырткары өтө олуттуу эмес, жакшы бир матчты көрөбүз. Ооба, сөз түрдө эми
Акырындык менен биз четинен курамдар менен дагы жакындан таанышып алганга да мүмкүнчүлүк болду. Эми сөз түрдө Бахадыр Кочкаров эми легендарлуу мына ушул машыктыруучу жана ошондой эле бүгүнкү күндө дагы өзүнүн ушул адискөйлүгүн жаштарга дагы берип келүүдө жана ушул бир катар эл аралык мелдештерде калыстыгын өткөрүп келген. Бүгүн эми эки шоу бизнес чөйрөсүндө жүргөн мыктылардын беттешинде калыстык милдетин аткарып, эми өзүнүн ана кара кылдык ак чыгарган өзүнүн жолун көрсөтүп бермекчи. Жана алар менен кошо дагы мыкты курам оюн талаасына чыгышмакчы. Сөз түрдө буга чейин эми калайык журт ошол эле учурда эки тараптан тең бул адамдарды кино тармагында, ырчыйларды мына ушул сахнадан көрүп жүргөн болсок, бүгүн эми аларды оюн талаасында сынаганга, алардын талантына дагы бир эсе жакындан күбө болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп отурган маалы. Албетте, демек чүчү кулак соңуна келип жетти. Валижан, өзбекстандык актер, шоумен, команда капитаны. Валижан мырза, ал эми Максат Үсенов, кыргызстандык курамдын капитандарынын ортосунда өзүрө чүчү кулак соңуна келип жетти. Жана мына байкагыңыздардай эле Бахадыр Кочкаровдун ышкырыгы жаңырып, расмий түрдө футбол башталды. Салттан сырткары 20 мүнөттөн 2 тайм беттеш алып барышат футболчулар. Мына ал ортодо оюн талаасынын так ортосунда дагы да болсо талаш кызып жүрүп жаткандыгын көрүүбүз. Өзбекстандык футболчулар ак кийим менен бүгүнкү ушул көк талаанын үстүнө конок иретинде келип отурушат. Ал эми кыргызстандыктар ак кара кийимчендер экендигин айтып өтөлү. Алгачкы чабуул ийгиликтүү соңуна чыкпай калчудай болуп турат. Жок, жакшы мүмкүнчүлүк бар. Максат Үсеновдун соккусу жана команда капитаны Эмил Токтошов сол канаттан ачылып өнөктөшүнөн топ сурап жаткан болчу. Алгачкы кооптуу соккуну биздин оюнчулар амалга аткара алышты. Менин өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан 2 инсанга путевка Паттенгеде болгон. Азыр эми мына ушул башкы калыстын ышкырыгы жаңырып, оюн талаасында өзгөчө мыкты беттеш дагы башталганын көрүп отурабыз. Алгачкы чабуул мына ушул кыргыз спортчулары тараптан жакшы жүргүзүлгөн болчу, бирок анын жемиши, анын жыйынтыгы тилекке каршы болгон жок. Эми кайрадан каршы чабуулга сол канаттан өтүп барышат. Сөз түрдө бул жолу дагы эми гол жаратууга мүмкүнчүлүктү ачууга жакшы мүмкүнчүлүктөр, жолдор бар. Чыгарылып келген топ анчейин так жана жеткиликтүү болгон жок. Өз кезегинде дарегине дагы туура жеткен жок экендигин биз көрүүбүз. Сөз түрдө бүгүн эми биздин курама команда өз кезегинде Урмат Усеновдун насаатчылыгы, машыктыруучулугу алдында чыгышты. Эми сөз түрдө ал дагы ошол эле легендарлуу машыктыруучулар Рафаэль Бенитес, Зинедин Зидан, Жозе Мауриньо сыяктуу тактикаларды куруп, мына ушулардын бардыгын эске алып тургандан соң мыкты курамды алгачкы мүнөттөрдөн баштап чыгарды жана кезектеги голдун ээсин таптык. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, караңыздарчы, алгачкы гол жаралып болуп турат. Болгондо дагы баш менен Улан Барпиев баракелде эсепти ачты. 1-0 эң жакшы комбинация орун алды. Оң канаттан жеткизилген топту Улан Барпиев башы менен Өзбекстан шоу бизнес курама командасынын дарбазасына жайгаштырып койду. Сүйүмбаев атындагы стадионго келген күйөрмандардын кубанычында чек жок. Алар бүгүн өзгөчө шоу футбол көргөнгө келишти. Чындыгында мыкты деңгээлде өзгөчө голго күбө боло алдык. Эсеп сандары 1-0 урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгер ушул темпте биздин оюнчулар өздөрүнүн жакшы деңгээлде көрсөтө турган болсо, сөз түрдө бул беттеш биздин ушул шоу бизнестин өкүлдөрүнүн жеңиши менен соңуна чыгып калышы толук кандуу мүмкүн. Топ менен Алишер Узаков өзүнүн өктөшүнө. Ал ортодо каршы чабуул өзбекстандык спортчулар өздөрүнүн жакшы деңгээлде көрсөтүүнү аракет жасаган. Омар топ менен топту тарттырып жиберет. Алишер Узаков аябай жакшы оюн алып барды. Топ үчүн күрөш. Эң жакшы деңгээлде коргонуу азыр орун алгандыгын көрдүк. Оң канатка. Албетте
Кайрадан Улан Барпиев жаратылган жалгыз голду эмес, сол канаттан Эмил Токтошев топко жетип келди. Аягында жакшы деңгээлде өзүнө топту ыңгайлаштыра алган эмес. Өзбекстандык коргоочу жакшы ойнолуп барды жана оң канаттан качып бара жатканын көрүбүз. Максат Үсенов команда капитаны топту тартып алды. Жакшы мүмкүнчүлүк бар Айпанов ичинде. Борборго жеткизилген топ, узатылган сокку жана узатылган соккуга топку жетишкен жок. Улан Барпиев кайрадан экинчи соккунун ээси. Ал эми жергиликтүү диктор Мурат Жалиев экендигин айтып өтөлү. Нейм командасынын оюнчусу. Комментатор өзгөчө деңгээлде баяндоодо, албетте. Иштеш өзбек кинолорунан ушул Алишер Узаковду көрүп калдыңыз беле? Ооба, бул жактан чындыгында бир катар мына ушул жылдыздардын аттарын угуп, жада калса алар катышкан тасмаларды дагы көрүп калган элем. Чындыгында алардын эми оюн таласында футбол ойноп жатышы мени абдан кызыктырып турат. Бирок ошентсе дагы алар эми жеке гана ушул сахнада эмес, кинодо таланттуу болбостон, мына ушинтип өзлөрүнүн күчүн сынап турушу дагы бул мага абдан жакшы көрүнүш катары сезилүүдө. Демек, ийгилик каалайлы булар. Албетте. Мирбек Масалиев өзүнүн төшүнө топту жакшы жеңил чыгарып берди. Жана Жарат Сити долбоорунун Каныбек Рыспаев мүчөсү жакшы аракет көргөн болчу, бирок экинчи гол жаралган жок Тилекке каршы. Данияр Ерматов бурчтан көтөрүп берүүнү амалга ашырууга бурчту көздөй жакындап барды. Жери менен ойноону туура көрүштү. Экинчи кабатка топ көтөрүлө жок, эми гана топ көтөрүлөт экинчи кабатка. Ал ортодо Улан Барпиевдин укмуштуудай Криштиану Роналдудой болгон ушул өзүнүн үстүнө ашырып тебген узаткан соккусу жана дарбазанын экинчи гол Өзбекстан шоу-бизнес курамасынын дарбазасында орун алып отурат. Бул Максат Садырбеков. Өзүңүздөр көргөндөй эми кезектеги кайрадан байма-бай чабуул сөз түрдө эми Кыргызстан командасынын алкагында жүрүүдө. Анткени менен алыс каралыктан узатылган топтагы абдан бул жагынан чыгарып берүүлөрдүн сапаты дагы абдан мыкты болууда деп айтууга толук негиз бар. Эми бул жактан эми Улан Барпиевдин дагы чеберчилигин жогорку деңгээлде баалап өтүшүбүз керек. Кандай болгон күндө дагы балким эми анын бир катар мына ушул кыймыл аракеттерине караганда ал Реал Мадридтин күйөрман экендигин дароо бул жактан байкадык. Жана аны менен катар Криштиану Роналдунун дагы кезектеги мына ушул кереметтүү соккусуна окшоштургусу келди. Айтор чимирликте топту дарбазаны көздөй багыттаганга аракет кылган. Натыйжада эми жакшы топ таамай бутка тийбей калды. Жана эсеп андан ары өсүүсүн бир аздан соң биз балким сөз түрдө голдордун кириши менен көрмөкчүбүз. Демек Максат Садырбековдун голу эсепке алынган эмес, таблоодо эч кандай өзгөрүү орун алган жок. Кол менен колго тийип калгандыгын ал өзү мойнуна алды. Албетте. Стандарттык кабыл өзбекстандык шоу-бизнес өкүлдөрү назар жүгүртөлү канчалык деңгээлде клубту орун алат болду экен. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ жана дагы бир статистика үчүн узатылган соккуга күбө болдук. Жаман аракет эмес. Аябай жакшы комбинация болду. Эми Немо кыргызстандык дарбазачы өзүнүн төшмөнү Кадыр Жарматов сол канаттан топту өзүнө кайрадан кабыл алды. Алдын көзү узатылган топ борбордук бөлүктө Омар Улан Барпиев. Сол канаттан Максат Үсенов, команда капитаны алдын көздөй топту көтөрүп берет. Ким бар бул жакта? Дарбазач өз ордун таштап чыгып кеткен. Топ оюн таласында сакталып калууда. Баракелде Каныбек Рыспаев жери менен ойноону туура көрдү. Очень күрөш. Топ дагы да болсо биздин оюнчуларыбыздын карамагында. Кайрадан Максат Үсенов дагы бир укмуштуудай сокку узатты. Топ оюн таласында сакталып калууда. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Данияр Ерматов жок. Мирбек Масалиев менин оюнча. Узатылган сокку, бирок рикошет аркылуу оюн таласынан топ алыстап кете алган жок. Топ үчүн күрөш. Кайрадан биздин мекемештерибиз өздөрүнүн кезектеги чабуулун башташууда. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ дарбазанын үстүнкү темирине тийип, топ оюн таласын таштап кетти. Албетте аут.
Ауттан эми өзбекстандык футболчулар топто оюнга кошушат. Ооба буларды биз кинодон, сахнадан, тойлордон, жакшылыктан гана көрүп жүрөбүз. Бүгүн мына көктө майсаңдын үстүндө өзгөчө аракеттерин дагы көрүүбүз. Өзбекстандык оюнчулардын коргоочулар өздөрүнүн жарым минутында ушунчалык ишеничтүү ойун алып барып жаткандыгына күбө болуудабыз. Тоо үчүн күрөш, Мирбек Масалиев, Улан Барпиевдин соккусу. Алыс каралыктан ушундай сокку алды Улан Барпиев. Жок. Ал ортодо мына Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Сантьяго Бернабеу стадионуна кирген күйөрмандарды көрүүбүз. Мына чындыгында шоу бизнес чөйрөсүндө жүргөн калың журткан ушул аты жакшы эле тарап калган адамдардын көк майсаңда топ талашып турганы жана ар бир мына ушул ырчынын, актёрдун, мына ушул куудулдардын дагы мына ушундай өзүнүн футбол менен бул жакка чыгышы көпчүлүктүн таң калтырып турса керек. Алар кантип ойнойт, кандай алар топ тебет, жада калса бардыгы кызык жана кезектеги узатылган топ дарбазачы тараптан мына ушул сакталып калгандыгын көрөбүз. Чындыгында эми Кыргызстандын командасы тараптан азыр ортоңку бөлүктө, борбордук бөлүктө азыр Омар да абдан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ошол эле учурда Максат Садырбеков, Каныбек Рыспаев, Улан Барпиевтер ушул чабуулда абдан ийгиликтүү. Азырынча эсеп 1-0. Эми буюрса дагы алдыдагы кооптуу чабуулдар натыйжасында гол кирет деген үмүтүбүз чоң жана көтөрүлүп берген топту тилекке каршы дарбазага узатканда өтө кубаттуу болгон жок. Ошол себептен эми Өзбекстандын жалпы футболчулары кайрадан топту оюнга кошуунун аракетинде. Демек, Эмил Токтошевдун ордуна 9-номерда Канат Шанаев оюн таласында пайда болду. Эмил Токтошев аябай жакшы оюн алып барды сол канатта алдыңкы сызыкта. Демек, биринчи тайм албетте 20 мүнөт орун алат. Ортодо өзбекстандык оюнчулардын курамында дагы оюнчу алмашып жаткандыгын көрүүбүз. Мурат Жалиев өз репертуарында. Каршы чабуул биздикилердин аткаруусунда орун алат. Мирбек Масалиевди көздөй узатылган топ бир аз ийгиликтүү болуп чыккан жок. Аябай жакшы комбинация орун алган болчу. Өзбекстандык оюнчулар өздөрүнүн жарым минуттан кезектеги чабуулду башташууда. Оң канаттан топ жоготулду. Алдыңғы uzatылган топ жана коргоочулар албетте эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Эми бүгүнкү күндө сөз түрдө Өзбекстандагы футболду айта турган болсок, алар эми өзлөрүнүн мына ушул профессионалдык деңгээлдеги футболу эл аралык аренада бир катар чоң жетишкендиктерге ири мелдештерде өзлөрүнүн күчүн мыкты деңгээлде сынап келгендигин бардыгыбыз билебиз. Алардын спортчулары ушул эл аралык аренада мыкты клубтарда да ойноп жүрүшөт. Азыр эми биз оюн эрежесин көрүүбүз жана Бахадыр Кочкаровдун ышкырыгы жаңырап, бул жактан стандарт кабал орун алат азыр. Эми негизи бул беттештин, мындай беттештердин өткөрүлүп турушу абдан жакшы нерсе. Мына ушул шаар тургундарына, жалпы көрүүчүлөр үчүн дагы бул жогорку маанайды тартуулары бардыгыбызга белгилүү. Жана эң негизгиси бул сергек жашоо оюндоп, андан соң мына ушул эки улуттун ортосундагы достукту андан ары дагы бекемдеп, бири-бири менен мына ушул чер жазып, мындайча айтканда жакшы убакыт өткөрүш үчүн эң сонун бир мүмкүнчүлүк болсо керек. Албетте. Жеңишбек Айтиев оюн таласына чыкты. Каныбек Рыспаевдин ордуна Улан Барпиевдин соккусу жана аябай жакшы мүмкүнчүлүк жаралган болчу. Бирок топ дагы да болсо биздикилерде узатылган сокку дарбазачы өз ордунда. Баракелде. Кийинки баштан көтөрүп берүүгө назар жүгүртөбүз. Жерменен ойноону туура көрдү биздикилер. Кадыр Жарматов экинчи кабатка көтөрүлгөн топ. Сокку! Дарбазанын каптал темирине тийип топ жок. Аз жерден азыр Өзбекстандык шоу-бизнес өкүлдөрүнүн дарбазасынан экинчи гол. Биринчи голда баш менен жаралган болчу. Маалымат иретинде айтып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек, Кыргызстандын шоу-бизнес курамасы экинчи кабатта жакшы ойнолуп бара алышат. Баракелде. Мындан көрсөткүч эмес. Мына эми чындап Каныбек Разаков оюн таласын таштоодо, анын ордуна
Жеңишбек Айтиев ойын таласына чыгат. Валижан өздөрүнүн өнөктөштөрү менен бир аз жакшы ойнолуп бара алган жок. Алдын көздөй узатылган топ. Коргоочулар топту тартты, аз жерден азыр Кадыр Жарматов өткөзүп жибере жаздаган, бирок тилекке каршы өзбекстандык чабуулчу мыкты ойной алган эмес. Дагы да болсо жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда өзбекстандык оюнчуларда. Алишер Узаков, Кадыр Жарматов аябай чоң ылдамдык менен өтүп кетти. Максат Үсенов жакшы мүмкүнчүлүк жаралышы мүмкүн. Сокку узатылган сокку, гол. Эсеп саны 2-0. Максат Үсенов команда капитаны аябагандай жакшы деңгээлде өзүн көрсөттү. Оюн таласынын так ортосунан өзү топту алып барды. Омар, Максат Садырбеков, Улан Барпиев, жалпы биздин оюнчулар өз өнөктөшүн токтоп жаткан мезгили. Максат Үсенов ордумузга МПК. Максат Үсенов ордуна замена кто у нас? Курал Чокоев. Алишер Узаков экраныбызда. Демек, кандидат мастер спорта. Максат Үсенов ойын таласын таштады, анын ордуна Курал Чокоев ойын таласына чыкты. Алишер Узаков дагы ойын таласын таштап кетүүдө. Ал ортодо 2-0. Жана эми өзбекстандык спортчулар оюнду улантышат. Эсеп 2-0. Азырынча Кыргызстандын командасы алдыда. Абдан кызыктуу беттеш. Бир аз эми чабуулга өңүт жасабаса, чындыгында коргонууда Өзбекстандын футболчулары бир аз кыйналып кетти көрүнөт. Кезектеги чабуулда гол киргизип калганга жакшы мүмкүнчүлүк болгон эле. Азыр эми борбордук бөлүктө алар топко ээлик кылууну дале болсо көзөмөлдөшмөкчү. Жана биздикинде мына ушул жыш жайгашкан пайдубалды курган мыкты мына ушул коргонуу бөлүгү бар. Курал Чокоев азыр сол канаттан чабуу аракетин көрөт. Чындыгында мага кызык болчу Курал Чокоев кандай ойнойт деген. Ошол эле учурда Омар кандай ойнойт деген. Бүгүнкү күндө мына аларды оюн талаасында ойногон чеберчилигине баа берип, чындыгында алар мыкты оюн тартуулап жатышкандыгын көрүүдөбүз. Жана баракелде азырынча 2-0. Бул дагы чек эмес экендигине ишенип турабыз. Ошол эле учурда азыр Өзбекстандын ушул футболчулары тараптан дагы жакшы аракеттер болбосо, алардын дээрлик динамикасы, ыргагы бир аз басаңдап тургандай. Борбордук бөлүктө чыгарылган топ азыр эми оң канаттан кезектеги чабуул аракети жасалмакчы. Улан Барпиев дагы ушул жакын каралыктан чыгып топту сураган болчу. Бирок эми топ үчүн күрөштө азыр Бек Масалиев алдырып жиберди. Бегиш коргонууда өз ордунда. Алдын көзү багытталган топ. Өзбекстан курама командасынын оюнчулары жетип келе алабы деген суроо бар. Баракелде. Коргоочулар өз ордунда жана албетте бул жакта Кадыр Жарматов. Сол канатта дагы ушул Марселонун канатында Марсело деле ойнолуп баратканын көрдүбүз. Демек, Марсело Жарматов. Борбордук бөлүгү Омариньо сол канатка Канат Шанаев топ үчүн күрөштө ийгиликсиз. Жана Өзбекстандык оюнчулар дагы топту оюн таласында сактап кала алган жок. Эң кызыгы бул аянтта топтошуган эч ким жок. Оюнчулар өздөрү чыкап жүргөндүгүн көрүбүз. Кадыр Марсело. Бегиш. Караңыздарчы, Роналдиньо да эле өз аракетин көрдү азыр. Бегиш Юниор до Сантос. Борбордук бөлүккө Кадыр Жарматов, Канат Шанаев. Аябай жакшы комбинация. Канат Шанаев. Сокко узатылган сокко тактык жок. Курал Чокоевка же оң канатка өзүнүн өктөшүнө берсе болмок. Жеңиш Айтиевке. Азыр Канат Шанаев топту өзүндө көбүрөөк сактап койду. Жана кызганып койду деп болот. Мирбек Масалиев оюн таласын таштайт. Анын ордуна Данияр Эрматов оюн таласына чыгат. Гүлжигит Сатыбеков оюнга чыгууга камданып тургандыгын көрүүдөбүз.
Борбордук бөлүктө. Тоочун күрөш. Баракелде азыр. Жок, оюн эрежеси бузулган. Стандарттык абал. Өзгөчө Өзбекстандан келген конокторубузга Бахадыр Кочкаров баш калыстык калыстын милдетин аткарууда. Эл аралык даражада калыс. Керек болсо Кыргызстандын атынан ошол дүйнөлүк биринчиликте катышып келгендигин дагы билебиз. Стандарттык абал Өзбекстандык шоу бизнес өкүлдөрүнүн аткаруусунда назар жүгүртөлү. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ. Коргоочулар өз ордунда. Каршы чабуул орун алышы мүмкүн. Жок, топ жоготулду. Анткени менен дагы да болсо топ талашасында эми гана алдын көзү uzatылды. Канат Чанаев оң канатка. Жеңишбек Айтиев кандай тарзда бир коргоочунун артта калып турганын көрдүңүздөр. Алдын көзү узаткан топ. Кайрадан Канат Чанаев оң канатка. Данияр Эрматов топту өзүнө сактап калды. Эми гана Канат Чанаевди көзү узатып берген топ даректүү жеткен жок. Тоочун күрөш Бегиш коргонууда. Баракелде Бегиш. Кадыр Жарматов, Улан Барпиев. Каке? Улан Барпиев. Оң канатка. Данияр Ерматов экинчи кабатка көтөрүлгөн топ, бирок дарексиз. Жеңиш Айтиевке же Курал Чокоевго жеткирип берсе болмок. Тилекке каршы топ даректүү жеткен жок. Эми бул жактан Курал Чокоевдун ылдамдыгы абдан жакшы экен, бирок эмнегедир бир аз дриблинг жакшы жетишпей жаткандай. Бирок ошентсе дагы Кадыр Жарматовдун дриблинги укмуш. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөр дагы болот. Кезектеги голду сагынып калыштыбы Айтор? Бул эми регби. Биз мындай мүмкүнчүлүктү регби деген агана көрчүбүз. Кезектеги гол. Немо бул топту сактап кала алган жок. 2-1. Рахмат. Судья кайсы карточканы көргөздү? Сарыны көргөздү? Судьяга кызылды көргөз коюңуз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Кол менен ойнойт. Команда капитаны Валиджан мырза азыр аябай жакшы маанай тартуулады. Биз сизди көрүп, сиздин тарбияңыз менен чыңойгон балдарыбыз. Келиңиз. Рахмат. Кол менен ойнамадым, кора менен ойнадым. Я, болду сурек. Сары карточка овкат дегени бер. Халаге, тышманы. Ха? Улатабыз, кана кеттик. Эми бул чындыгында чыгармачыл, башкача сиздердин тилиңизден айткан артисттердин футболу болгондон кийин күлкү болуш керек башка. Данияр Ерматов оң канаттан топту алдырып жиберди. Өзгөчө аракеттер. Борбордук бөлүктө чоң ылдамдык менен биздикилер топту өздөрүнүн карамагына тартып келишүүдө. Максат Садырбеков. Бегиш. Жеңиш Айтиев. Сокку жана гол! Жеңишбек Айтиев эсепти өзгөртүүдө. 3-1. Караңыздарчы урматтуу теле көрүүчүлөр, кандай тарзда жеңиш агабыз өзүнүн голун майрамдоодо. Мына сага эч ким бул инсанды тамаша тагыраагы тамада алып Өзбекстандык оюнчулар кошо кубанууна албетте көңүл жүйүтөт. Акырын эми жеңишпей экенин ойлош керек. Мына сага 3-1 урматтуу теле көрүүчүлөр. Жеңишбек Айтиев 3-чү голду жаратып турат. Баракелде. Абдан жакшы комбинация орун алган. Чындыгында жана Жеңишбек Айтиев өз кезегинде чечимди мыкты чыгарып, дарбазаны көзү узатып, жакынкы бурчтукка мына ошол голду киргизип, андан соң сандык катышты өзгөртүп койгонго жетишти. Баракелде, жана өзүңүздөр көргөндөй эле анын бул голду киргизгенден соң майрамдаганы көпчүлүккө өзгөчө жакты болуш керек. Эми Өзбекстан топ менен андан ары чабуулга өңүт жасамакчы, бирок ошентсе дагы Немо кайсы позицияда ойноп жаткандыгын балким унутуп калганбы, өтөн бери мына ушул топту кармабай сагынып калгандыр. Эми топту алыс каралыкка узатып бермекчи. Биринчилерден болуп топко
Өзбекстандын футболчулары жетишкен жана эми Гүлжигит Садыбеков бир аз мурун алмашууга чыккан, эми акырындык менен чабуулга жардам бермекчи. Курал Чокоев арткы бөлүктө өзүнүн өнөктөшү менен ойномокчу. Максат Садырбеков азыр арткы бөлүккө бир аз чыгышы керек болот. Ал эми Бекиштин дриблинги, Бекиштин чеберчилигин абдан жакшы баа берет элем ага. Борборлук бөлүктөн Гүлжигит Садыбеков оң канатка топту uzатты. Дани Ерматовду көздөй, бирок Алишер Узаков жакшы ойноп топту өздөрүнүн карамагына тартып алууга аракетин көрүүдө. Оюн эрежеси бузулду. Алишер Узаковго каршы азыр биздин оюнчулар бир аз oro ойногон. Стандарттык абал. Демек, бир гол эсепке алынган. Болгону ошол кармагында колуна тийип калган, андан кийин колуна тийген эмес. Ошол колуна тийген үчүн Сараев кагазын көрсөттү, бирок гол эсепке алынды. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ, коргоочулар өз ордунда. Биздин коргоочулар чындыгында мыкты экен. Албетте. Негизинен жалпы жонунан эми футболду бизде мына ушул шоу бизнес чөйрөсүндө жүргөн ушул адамдар курама командасы дагы бар. Ошол себептен алар дээрлик абдан байма-бай футбол ойноп турушкандыгына байланыштуу. Мына ушул жада калса тактикаларды дагы түзгөнгө жетишип калыштыр. Андыктан бул абдан жакшы жыйынтык. Демек, азыр оңой олтонгоно эч кандай кыйналбастан азыр атаандаштарга каршы мыкты чеберчилик менен ойун өткөрүшүүдө. Дарбазачы өз ордунда, андан ары азыр жүрүшүн жасамакчы. Ой, аз жерден алдырып жиберейин деди. Максат Садырбеков борбордук бөлүктө жана азыр топту Биринчи тайм. Жеңишбек Айтиев сураган эле. Гүлжигит Садыбеков жана азыр эми Бахадыр Кочкаровдун ышкырыгы жаңырып, биринчи тайм жыйынтыкталды. Биз менен бирге болуп туруңуздар. UEFA Чемпиондар Лигасынын гимни жаңырууда. Чындыгында жакшы мүнөттөр, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир жолу бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө, спорт көрөрмандарына өзгөчө мындай позитивдүү маанайды көтөргөн, жакшы берүүгө ортоктош болуп аткан мекендештерибизге, замандаштарыбызга салам айталы. Сиздер Кыргызстан жана Өзбекстан шоу бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы өзгөчө шоу футболго күбө болдусуздар. Алгачкы биринчи таймдан кийин таблону көрүп турганыңыздарда эле эсеп сандары 3-1. Азырынча биздин өлкөнүн ошол маданият кызматкерлери өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, алдыда келишүүдө. Улан Барпиев, Максат Үсенов, Жеңишбек Айтиевтердин жараткан голунан кийин азырынча таблодо эсеп 3-1. Алишер Узаков өзүнүн жакшы аракеттери менен алыс каралттан узатылган сокку жана дарбазачы Нема өз ордунда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков жана кесиптешим Асылбек Бактыбеков экөөбүз болуп жаткандыгыбызды айтып өтөлү. Албетте, биздин катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөр, көрөрмандар бар болсо, сиздер телевидениеден, кинолордон, сахналардан, тойлордон көрүп жүргөн Кыргызстан менен Өзбекстандын шоумен, актер, ырчы, тамада, дейле койчу, ушул өз өлкөлөрүнүн маданиятына салым кошуп келе жаткан эр азаматтар бүгүн мына көк талаанын үстүндө дагы өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүшүп, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген кепти далилдеп жаткан мезгили. Ак кара кийимчендер кыргызстандык спортчулар экенин айтып өтөлү. Алдын көздөй багытталган топ, кезектеги чабуул, коргоочулар абада жакшы ойнолуп барды. Ал эми ак кийим менен өзбекстандык спортчулар. Эми сөз түрдө биринчи тайм Кыргызстандын футболчулары үчүн абдан жемиштүү болду деп айтсак болот. Бир катар футболчулар өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, дарбазаны көздөй топту узатып калганга да жетишти. Ал эми экинчи тайм кызыктуу деңгээлде башталууда. Ошол эле бир катар курамдар менен алмашуулар дагы орун алган, бирок кайсынысы кимиси алмашты биз азыр бул жактан бир аз айта албай турабыз, анткени алмашуу тез-тезден орун алып жатат. Максат Садырбеков топ менен өзүнүн мыкты чеберчилиги менен азыр айып анчасына көтөрүп берген топ жана гол баракелде. Кезектеги гол. Омар 4-1. Омар жана ошондой эле Эрбек Масалиев. Масалиев көтөрүп берүүнү алган. Масалиев. Демек, максат эмес. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, эсеп сандары 4-1.
Биздикилер дагы да болсо өздөрүнүн ийгиликтүү жүрүшүн улантууда. Азыр эми Өзбекстан курамында ошол эле мыкты актер, ырчы, рэпер, куудулдардын бардыгы курамда бар. Алишер Узаков, Камел Сарваров, Равшан Сабиров сыяктуу, Шахриор, мындан тышкары Санжар Халиков, Жасур Мирахметов, Жамшит Умаров сыяктуу бир катар мына ушул шоу-бизнес чөйрөсүндөгү мыктылар азыр өзлөрүнүн курамында азыр оюн тартуулап жатышкан малы. Ой. Пенальти болгондой. Бул жактан коргонуу бөлүгүндө мыкты оюн өткөрүшүп, анын натыйжасында топту сактап калганга жетишти. Ал эми Кыргызстандын командасында дарбазада Немо турат, башкы машыктыруучубуз бул Урмат Усенов белгилүү ырчы, андан сырткары азыр эми өзүнүн активдүүлүгүн өзгөчө көрсөтүп турган ошол эле Максат Садырбеков, Курал Чокоев, Кужигит Сатыбеков, Омар, Жеңишбек Айтиев, жана ошондой эле Данияр Эрматов дагы оң канаттан мыкты, жана алыс аралыктан узатылган топ, жана гол. Кадыр Жарматов Марсело эсепти 5-1-ге айлантты. Баракелде, No Name командасынын оюнчусу, тамада шоумен актер Кадыр Жарматов. Кийинки оюнчу алмаштырылат. Кыргызстандык шоу-бизнес курма командасынын Эрмек Нурбаев ал ортодо өз кийимин алмаштырууга үлгүргөн. Беттеш башында алып барышылык кызматты атаган болчу. Эмил Токтошов жана ал ортодо Өзбекстандык шоу-бизнес өкүлдөрү жана эсеп сандары 5-2. Баракелде. Эсеп өзгөрдү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы көрсөткүч. Канат Шанаевдин ордуна Эрмек Нурбаев. Көк таланын үстүндө 7-чи катар саны менен. Оламбеке ким чакырабыз? Оламбеке. Олам Парпиев. Чакырбайсызбы? Эсеп 5-2. Караңызсызбы? Валиджон чоң ылдамдык менен кирип келүүдө. Караңыздарчы, Өзбекстандык оюнчулар 2-чи таймда өзгөчө баштаган мезгил сокку жана ай-ай-ай. Аз гана тактык жетишкен жок. Эсеп сандары 5-3 болуш керек болчу. Топ кайрадан Өзбекстандык оюнчуларда. Эми гана гол. Эсеп сандары 5-3. Баракелде. Экинчи таймда өзгөчө баштады Өзбекстан шоу-бизнес өкүлдөрү. Биринчи таймда ушундай ойносо деле болмок, бирок тилекке каршы андай ойногон жок болчу. Эрмек Нурбаев, Жеңишбек Айтиевтер оюн талаасынын так ортосунда турушат. Оюнду баштап берүү үчүн алдыңкы көзгө uzatылган топ. Коргоочулар өз ордунда. Өзбекстан курама командасынын коргоочулары мыкты корголууда. Жана эми Темир Назаров сол канатка эч кандай офсайд жок. Жетип баралабы деген суроо жаралган болчу. Бирок тилекке каршы Жеңишбек Айтиев жок, Жеңишбек Гүлжигит Сатыбеков жетип баралган жок. Кадыр Жарматов Эми бир аз да болсо эки курамдагы футболчулар чарчап калды көрүнөт, бирок ага карабастан алмашуу бат-баттан эле орун алууда. Кандай болгон күндө да эми футбол эрежеси боюнча оюн талаасына чыгууга болбойт негизи кайрадан. Бирок ошондуктен менен эс алып алып кайра киргенге мүмкүнчүлүктү түзүп беришкен. Жада калса офсайд абалдары дагы бир аз каралбай жаткандай. Канткен күндө да эми Бахадыр Кочкаров мындай мүмкүнчүлүктү футболчуларга жакшы түзүп берүүдө. Топ менен Омар эми тез убакыт ичинде кереметтүү чыгарып берүүнү жасайт жана андан ары чабуул өз өңүтүндө жүрмөкчү.
Баракелде. Жеңишбек Атиевдин соккусу. Ай, караңыздарчы. Тепсе болмок экен. Албетте, жата калып кайчы стилинде тепсе да болмок. Жеңишбек Атиев бирок өзүнүн экинчи голун тилекке каршы жарата алган жок. Баракелде. Чындыгында эң мыкты аракет, эң мыкты чеберчилик десек туура болот. Күйөрмандардын кубанычында чек жок. Артист, футболист бола алар. Тоочун күрөш. Улакчы бола алар. Самир мырза. Артист, депутат бола алар. Бирок ошолор Самир мырза сол канатка Данияр Ерматов. Курал Чокоев. Күчүгүт Сатыбеков ордуна. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. 6-чы гол жара алышы мүмкүн. Эмил Токтошов. Гол мына ушундай. 6-3. Өзбекстандык оюнчулар офсайд деген таризде. Мына давлениясы барлар бар. Данияр Ерматов, Данчик. Чык. Оякта жарабадың, буякта жарам, чай. Максат Садырбеков Данияр Ерматовдун ордуна чыгып кетүүдө. Рахмат ака барыңыз. Калисеме кетип карабыз. Гүлжи Сатырбеков оюн таласын таштайт. Каныбек Жеңишбек Атиев. Каныбек Ыспаев кайрадан оюн таласында бир аз эс алып тыныгып алды окшойт, суу ичип. Эми кайрадан командасына жардам бермекчи азыр. Жалпы көрмандардын маанайы абдан жогорку деңгээлде. Жана калса финттерди жасаганга да үлгүрүп отурушат. Баракелде эми Мына сага. бул жактан сөз түрдө Мен акыгы Ташкенттен оюн эрежеси бузулган. эч кимге берилмейм. пенальти. Жана пенальти. Ооба, урматтуу эле көрүүчүлөр. 11 метрлик пенальтиге биз күбө болобуз. Өзүнүн агай устаты Жеңишбек Атиев менен алмашууда. Бирок орун алмашуу менен сумма өзгөрбөйт, бирдей. Uzatılgan sokku gol. Özbekistandық спортшылар есепті қысқартты. 6-4. Жақсы көрсөткүч. Баракелде. 6-4. Самир Мырза. Кыргызстан құрама командасының капитан командасы бізге елден сунуш келіп отады, өтілі тез алмашып қатпесіңдер. Улан Барпиев Самир Мырзанын ордуна чыкты. Оңонаттан кезектеги биздин оюнчуларыбыздын чабуулуна күбө бололу. Барпиев Улан оңонатка Баракелде 7-4. Каныбек Рыспаев. Жарат Сити клубунун президенти, мүчөсү, актер Аман Ибраев да оюн таласында пайда болуп жүрөт. Көрдүк, билдик. Эми булар конок. Эсиңерде болсун. Дагы кимиңер Өзбекстанга гол сайган болсоңор, башыңар үзөм айтып коет. Жана ака, сиздин чукаганыңыз көрдүм, кана. Жан өз чеберчилиги менен бир эмес бир нече коргоочуларды артта калтырып барууда. Ой, аягында дарбазачыны гана жазгырып өтө алган жок. Жана эч кандай өзгөрүү орун алган эмес. Данияр Урматов. Оңонаттан өзүнүн кезектеги чабуулун баштоодо, бирок Өзбекстандын коргоочулары өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүштү. Жаман эмес, топ оюн таласын таштап кетти. Буга чейин мына ушул биринчи тайм алкагында футболчулардын кандай деңгээлде ойногонун да көрүп алдык. Анан Алымбек, айтсаң, сенин пикириңде биздин курама команданын алкагында кайсы футболчулар сага мындай көңүлүңө жакты ойногону? Чынчында келгенде ошол азем өнөр болуп ойношконда өткөн жылы экөөбүз баяндаганбыз, эсиңизде болсо керек. Чындыгында Кыргызстан шоу чөйрөсүндөгү эң мыкты оюнчулар ушулар экендигин айтып. Ар биринин өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар.
ошол эле учурда тактиканы укмуштуудай коюшкандыгын көрдүңүздөр. Чындыгында урматтасаңыз, балким чын эле матчты ошол койгон болсо, баракелде деп коюш керек. Коргоочулар өз ордунда, жарым коргоочулар, чабуулчулар дагы өз чекиттери, өз канаттары кандай таризде иш алып бара жаткандыгын көрүүбүз. Өзбекстандык спортчулар кезектен чабуулду баштаган болчу, бирок тилекке каршы андай окуя өнүккөн жок. Эң кызыгы Жеңишбек Айтиев бүгүн мени таң калтырууда. Ушундай сокку узатты, баш менен дагы сокку узатканга көрдүк. Ар бир оюнчуну баса белгилеп айтып өтүшүбүз керек. Кезекте комбинация дарбазачы топту колунан чыгарып жиберди. Бурчтан көтөрүп берүү орун алышы мүмкүн. Жок, эч кандай бурчта орун албайт. Өзбекстан курамасынын дарбазачысы өз дарбазасынын алдынан топту оюнга кошот. Экинчи таймда соңуна чыгып келүүдө. Азырынча биздин спортчулар жакшы ойноп атат. Бегиш топту оюн талашына сактап калды, бирок өзбекстандык оюнчулар топ тартып алат. Маркага Улан Барпиев да азыр алды өттү. Алишер Узаков оң канатка узатылган топ, жакшы мүмкүнчүлүк бар, эч кандай офсайд жок. Топ ушул жерден жоготулду. Кадыр Жарматов сол канатка. Алчокоев алдын көздөй топту багыттап берди. Чоң ылдамдык менен биздин оюнчулар кирип келүүдө, айпанатын көздөй. Максат Садырбеков жана гол. 8-4 урматтуу футбол көрөрмандары, телекөрүүчүлөр. Макс Садырбеков. Non-stop бүтүн солисти. Кырчы. Улан Сыдыков, сиз чыгат экенсиз. Өзбекстан курама командасынын сунушу боюнча сиздин бейпиңиз стадионго жарабайт экен. Кана кеттик. Тезирээк чыгабыз дейт, 3-кө салмак. Алыс каралыктан Өзбекстандык оюнчулар топту тизиле алдын көздөй затты. Тоочу күрөш. Өзбекстандык коргоочулар өз ордунда. Эң кызыгы Өзбекстан курамасынын ошол шоу-бизнес өкүлдөрүнүн формасы легендарлуу Пахтакор футболдук клубунун формасы экендигин айтып өтүшүбүз керек. Пахтакор деген клубту кимдер гана билбейт. Ал эми биздикилердики болсо Эрем футзалда аябай өзүн жакшы көрсөткөн клуб бар. Кыргызстандын чемпиондугу бир канча жылдардан бери. Көрөрмандар тартипти көзөмөлгө алган мамлекеттик кызматкерлер дагы жакшы маанай менен адаттан тыш жакшы футбол көрүп атышат. Азыр эми өзбекстандык команда кезектеги айпанчасына жакын каралыкка бармак, бирок ошентсе дагы Улан Барпиев топту жула качып, анын натыйжасында ушул алыс каралыкка өнөктөшкө чыгарып берген топ болчу. Эми жеке-жеке чыгууда баракелде. Жана менин оюмча пенальти орун алыш керек. Жок. Канат Шанаев узатылган топ жана бул гол эсептелиши керек болот. 9-4 эсебинде жана жалпы көрүүчүлөрдүн кол чабуусу менен бул гол эсепке жазылышы керек болот. Азыр Бахадыр Кочкаровдун расмий чечимин көрөбүз. Жок, пенальти. Ооба, пенальти. Демек эсепке алынбайт ооба. Анткени ышкырып жаңырып калган болчу. Азыр эми 11 метрлик дарбазанын көздөй узатуу орун алат. Кимиси тебет болду экен. Балким Жеңишбек Айтиев дагы топту талашкандай болду. Улан Барпиев чабуулду мына ушул жасаган. Канат Шанаев өзү. Ооба. Шанаев азыр өзү өтөбүшү керек болот. Бардык футболчулар мына ушул айпанчасына жакын келишкен, коргоочулардын бардыгы артта эмес. Жана баракелде оңой олтонгона голдун ээси аталып 9-4-кө эсеп айланды. Жана дароо алмашууга чыгыш керек. Албетте. Замир Мырза Канат Шанаевдин ордуна оюн таласынан чыгат. Сиздер да Өзбекстан тарапка барып оюн көргөзөсүздөр, ошону эске алып коесуздар.
Дагы бир жакшы жаңылык, быйыл ушул аймактарды өнүктүрүү жылына карата ушул кыргыз өзбек элинин достугун чыңдоо максатында кыргызстандык жана өзбекстандык актерлор, тагыраак кино жаратуучулар ушул Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук Делбирим чыгармасынын астында ошол баарыңыздарга белгилүү болгон Асель менен Ильястын сүйүүсүн чагылдырган көркөм тасманы тартышууда. Ошол эле учурда бир айдан кийин ушул биздин шоу бизнес өкүлдөрүнүн Ташкентке дагы чакырган жайы бар. Атайын ушул Өзбекстандын маданият министрлиги эң кызыгы ал жакта дагы буюрса жооп беттеш орун алмакчы. Албетте, коңшуң менен жакшы болушуң керек. Алишер Узаковдун узаткан соккусу. Гол болгон жок. Есеп сандары 9-4 азырынча. Акыркы мүнөттөр жакындап келүүдө. Дагы бир комбинация Өзбекстандык оюнчулардын да аткаруусунда бир аз шашып кеттеңдөнөт. Эсепти кыскартып койсо болмок, бирок андай окуя өнүккөн жок. Темир Назаров коргонууда. Өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Немо. Топты алыстатты. Топ кайрадан өзбекстандык оюнчуларда. Валижон. Жок, караңыздарчы, кандай гана жакшы мүмкүнчүлүктө азыр өзбекстандык оюнчулар амалга ашыра алган жок. 5-гол жаратып койсо болмок. Оюн таластын так ортосунда өзбекстандык оюнчулар эс алып жаткандыгын көрүүдөбүз. Кандай болгон күндө да алар актерлор, ошол себептен актерлор өзүнүн ишин жакшы аткарышууда. Албетте. Азыр эми саналуу гана мүнөттөр калды. Экинчи таймдын жалпы беттештен жыйынтыкталышына Улан Барпиев топту алган болчу. Эми андан ары жекеме-жеке чыгып, жана кезектеги 10-гол. Баракелде. Эрмек Нурбаев. Баракелде. Эсепти өзгөрттү. 14. Эң жакшы көрсөткүч. 6 гол айырмачылык бар. Гүлжигит Сатыбеков оюнталасында Аман Ибраевдин ордуна чыгууда. Улан Барпиев да оюнталасын таштап кетиш керек экендигин көрсөтүү. Дал ортодо кийинки голду жаратууга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар өзбекстандык оюнчуларда. Гол. 15. Баракелде. Жакшы. Вообще эсиңиздерде болсо, мына ушул өзбекстандык футболчулар абынан топту курсагына салып алып, мына ушул бул четтен аркы дарбазага чейин чуркап барып, андан соң голду киргизгенин билебиз. Жана сөзсүз түрдө аны дагы эсепке алдык. Кандай болгон күндө дагы мына жалпы эсеп азыр 15-ке айланды. Айырмачылык чындыгында 2 эсе, бул абдан көп. Бирок ошентсе дагы аз убакыт калгандыгына байланыштуу. Эми бул көрсөткүчтөрдөн ашып өтүү дээрлик мүмкүн болбой калгандай. Бирок ошентсе дагы бул достук беттеши, бул жолдоштук беттеш. Ошол себептен эки тарап мына ушул беттешти жыйынтыкташты. Албетте, баракелде биздин маданият кызматкерлеринин, шоу чөйрөсүнүн мырзаларына, жигиттерине, байкелерибизге, досторубузга ыраазычылык билдирели. Кыргызстандын намысын бек сактап бергендиги үчүн 15 жалпы эсеп. Биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Буюрса, жооп беттешти дагы өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүшөт деген ишеничтебиз. Кызматыңыздарда кесиптешим Асылбек Бактыбеков жана мен Алымбек Адылбеков болдук. Мейли достук беттеш болсун, мейли олуттуу беттештер болсун, Кыргызстанды алга сүйрөй берели. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу өттөрдө амандашканча. Жалпы беттеште достук жеңди деп ишенели. Жана бул абдан мыкты маанайдагы сонун көзүрмөндөр болду. Биз менен болгонуңуздар үчүн сиздерге рахмат. Бар болуңуздар.